Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Мбаппе менен Мессинин кимиси дүйнө чемпиондугунда бомбардир болот? Жарышта ким жеңет? Дагы 4 күндөн кийин 2022 жылкы дүйнө чемпионаты аяктайт. Чемпиондордун ысымдары гана эмес, турнирдин мыкты бомбардиринин ысымы да тарыхта алтын тамгалар менен жазылат. Жарыштын башында Килиан Мбаппе турат, ал 5 гол киргизди. Атап өтсөк, тайпада Даниянын жана 1-8 финалда Польшанын дарбазасына дубль киргизген. Ошондой эле биринчи турдагы беттеште Австралиянын дарбазасына сокку урганы да бар. Мбаппенин эки негизги атаандашынын бири командалашы Оливье Жиру. Борбордук чабуучу 4 голду Австралия, Англия жана поляктар менен болгон беттеште топтой алган. Турнирдин жүрүшүндө Оливье Франция курама командасынын тарыхында эң мыкты бомбардир болуп калды. Жана плей-офф оюндарында ушундай тактык менен ал 2022 жылдагы дүйнө чемпиондугунун бомбардир сыйлыгын да ала алат. Дүйнө чемпиондугунда 4 гол менен Лионель Месси да бомбардирлердин катарында. Бирок аргентиналык француздардан айырмаланып, оюндан 2 гана жолу гол киргизген. 1-8 финалда Мексика жана Австралия менен болгон беттештерде. Калган 2 голду тайпалык баскычта Сауд Аравиясы жана чейрек финалда Голландия менен болгон беттеште пенальтиден киргизген. Мындай мисалдар Мессини Жиру жана Мбаппеге жете алабы деген суроо пайда кылат. Кызыгы, Месси дүйнө чемпионатында соккулардын саны боюнча лидер. Лео дарбазага 25 жол сокку узатты. Мбаппеде 21 сокку бар. Ал эми Жиру менен Неймарда 13төн соккудан. Месси дагы 13 сокку менен дарбазага эң көп сокку узаткан. Гол киргизген мүмкүнчүлүктөрдүн саны боюнча Месси менен Мбаппе башкалардан байкаларлык алды да. 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын катышуучуларынын эң акылсыз жаракаттары. 2022 жылдагы Катарда өткөн дүйнө чемпионатында бир нече футболчулар оор жаракат алышкан. Франциялык коргоочу Лукас Эрнандес кайчылаш байламтаралары үзүлүп, буга чейин операция жасалды. Бразилиялык чабуучу Габриэл Жесус тизесинен жаракат алып, 3 айга чейин оюнга чыкпай калуу коркунучу пайда болгонун чет өлкөлүк басылмалар жазып чыкты.